Бишкекте бир күндө 700 кыз өз ыктыяры менен жоолук салынды. Бул самалык 13 мартта Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөн жоолугум өнүгүмдүн башаты иш-чарасынын алкагында орун алды. Аталган иш-чаранын уюштуруучулары жаш жубайлар Адыл менен София жоолук салынгысы келип, бирок кийим алууга каражаты жетпегендерге жана моралдык колдоого муктаж болгондорго арнап жоолугум өнүгүмдүн башаты аттуу самалыкты 2020 жылдын соңунан тарта өткөрүп башташкан. Анда алар мындай айымдарга кийим-кече белек кылып, коомдогу үлгүлүү жоолукчан айымдарды чакырып, сөз сүйлөтүп, эми гана жоолук салынайын деп жаткандарга мотивация берген агартуучу программаларды уюштурушкан. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгүнкү иш-чарабыз аябай сонун өтүп атат. Элдер 2300дөн дагы ашып кетти. Кээ бирки адамдарыбыз туруп калды. Жоолукчанды 500 кызга эсептедик эле, бирок 500дөн ашып кетти. Кудайга шүгүр, мааракебиз бардыгына жагып, аябай сонун өтүп атат. Бүгүнкү күнү жоолукчан эжекелерибиздин маанайы аябай сонун болуп, бардыгына сонун жагымдуу маанайда бүгүнкү күндү өткөрүшүп атат. Аябай сонун кече болду. Кийинкисинде дагы уюштурганга аракет кылабыз. Бул жолку иш-чара 3-чү рет болуп, Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтө чоң масштабта өттү. Алгачкы жолкусунда 90, экинчисинде 110 кыз жоолук салынса, эми бул жолкусунда 700 кыз чын жүрөктөрү өз каалоолору менен исламдын парызын аткарууга кадам ташташты. Спорт ордосунда өткөн самалыкта элдер сахнага жыктолду. Анткени бул күнү аалымдардан баяндар, чыгармачыл жаштардан таасирдүү сахналык көрүнүштөр тартууланды. Аял заты руханий баяндарга өтө суусап турганы билинип турду. Мындай иш-чараны мен баягы жашоомдо эң алгачкылардан болуп катышып атпаймынбы, ошого мага бир башкача бир таризде болуп атат да. Бул иш-чаралардын өтүшү негизи бул чоң мындай бир сооп иште десек болот. Андан дагы баягы көп кыздарды, көп айымдарды жоолукка кирүүсүнө себепкер болуп атышат уюштуруучулар. Мен уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Эми андан сырткары баягы спонсорлор дагы бар экен булардын арасында. Булар дагы салым кошуп атышат. Булдардын дагы баягы саны көбөйсүн демекчимин. Динге кайтып келгендердин да саны көбөйсүн демекчимин. Бул деген мен үчүн абдан чоң кубаныч тартуу болуп атат да. Негизи мен мындай иш-чараларга көп катышууну ниет кылам. Өнөр адам болуп жүргөндө биздерде бир нерсе жетпегенде эле, бир нерсени аткарсаң сөзсүз түрдө дагы бир нерсе аткарыш керек болуп эле, тынчсызданып эле, ушинтип эле басып жүрчү элек да. Деги бир мындай бир той, токчулук деген жок эле да, мындай айткандачы, дагы бир жаңы нерселерди кыла бериш керек болупчу. Ал эми бул жолго түшкөндө бир жүрөгүңдө, жан дүйнөңдө мындай мурданкыдай тынчсыздануу эмес, өзүнчө бир дүйнөгө киргендей болдум да, мындай баарына ыраазы болуп, баарына мындай билбейм негедир жакшы впечатление орусча айткандачы. Жоолук салынгандан кийин Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, жашоом негизи эле көп нерсе өзгөрдү. Баары жакшы, алхамдулилла. Жоолук бул мен үчүн бир мындай аябай эле көндүм. Жоолуксуз тескерисинче өзүмдү азыр элестете албай калдым. Эң башкысы Аллахтын ыраазычылыгын алуу биздин максат. Ошол. Жоолугум өнүгүмдүн башаты иш-чарасынын демилгечилери жаш жубайлар болгон Адыл менен Софиянын Айнур Стайл деп аталган үй бүлөлүк бизнеси бар. Алар чакан ишкерчилигинен түшкөн каражаттын бир бөлүгүн жараткандын жолунда иштетүүдөн ырахат алышат.